Bismillahirrahmanirrahim. Hazırkı учурда ушундай бир замана болуп кетип атат. Ким эле болбосун Кур'ан боюнча, хадис боюнча каалаган ойлорун айтып калган замана болду да. Навайчысы болобу, өтүкчүсү болобу, таксисти болобу, тачкисти болобу, же болбосо бизнесмени болобу, депутаты болобу, президенти болобу, ким эле болбосун тастыктабай, тактабай туруп эле аят, хадис, кулдерди өзүнүн ою менен чечмелей турган замана болуп калды да. Ал нерседен сактаналы туугандар. Алымдар айткан, Кур'ани Каримдеги чечкиндүү өкүмдү өзгөртүп салуу адамды имандан чыгарып кое турган нерсе. Капыр болуп калат. Kur'andın manisini çeçmelöödө özünün oyu menen ayta turgan bolso, tuura çeçmelep kalgan bolso dagı sözsüz kata kılgan bolot, günah alat adam bolası. Sebebi Kur'an'dı çeçmelöödө oşo zamanadagı sahabaların amaldары karalat. Bardыk ayatlar biriktirip turup çoğultulat. Anan keyin bir çeçim çıgat da. Oşonda ele misalı kazinonun maselesi, arактын maselesi, adal dep kebirler Kur'an-ı Kerim'de aytып atat, anda payda bar eken. Yes'alunaka anil khamri vel maysir. Kur'anda Allah Teala aytat, o Muhammed, senden adamlar arak boyunca, jana oşonda ele hamır boyunca, şarap boyunca, vel maysir, jana kumar oyunları boyunca surap atat, sen aytkın, bularda günөө var, jana adamlarga biraz körüngön paydalar var. Ve ismuhuma akbar min naf'ihima. Birak bul ekөөнүн günөөsü közgө görünüp turgan paydalarga karaganda ötө çoң degende. Yani adamlar sırttan karap turup oyloşu mümkün, payda var dep, satıp atam, akça түшүп atat, tигинтип atam, işletip atam, iş bolup atat, başka bolup atat depçi. Birok aga karaganda günөөsü көбүрөөк дейт. Bul kaçan aytılgan? Bul ayat. Bul aytılgandыгы birinciden ayattın bir bölügünü aytıp, başka bölügünü taştap koyuga ruhsat жок. Oşonun bir ile bunda payda dep atat dep sitировать etip, kalgan frazasını taştap koyu, bul tуура эмес болот, катачылык болот. Kur'an'da akırına çeyin kotoruş gerek. Ne deyip? Ve ismuhuma akbar min naf'ihima. Bulardın günөөsü birok paydasına karaganda көбүрөөк деп атат. Bul ayat var Kur'an'da. Birok ökümüne amal kılınbaydı. Sebebi bundan keyinki ayat bunun küçünü jokko çıkargan. Egerde bir jakşı tajribalı doktor bola turgan bolso, orup kalgan adamды күндө egerde aga бере турган назначениясын, aga бере турган ыкма дары дармекти колдонуу ыкмаларını өзгөтө берсе, анда бул врач эчтеке билбейт экен деп айтылбайт да. Balkim bul çever eken dep aytılат. Күндө адамдын абалына жараша ага дары берип атат. Эртеси кечеги жазган нерсени өзгөртөт, башка дарынын ыкмасын берет. Не үчүн? Адамдын абалы өзгөрүп атат. Ошондой эле Аллах Таала адамдарды тарбиялоо ыкмасы, Kur'an bir эле түшкөн эмес, 23 жылда бөлүнүп түшкөн. Адамдар кумар менен арака өтө кирип кеткен болчу. Өтө сиңишип кеткен болчу. Ошолорду үзүш үчүн, туура эмес жашоодон чыгаруу үчүн Аллах Таала ушундай этап менен, даража менен Аллах Таала тарбиялаган. Бул айтылган аят биринчи түшүрүлгөн аяттардан болчу. Биринчи Аллах тараптан келген аят эле адамды кумардан жана арактан чыгаруу үчүн, мастык ичимдиктерден, маст кыла турган буюмдардан чыгаруу үчүн түшүрүлгөн эң биринчи ыкма эле. Андан кийин анан келди ла тaqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Силер мас абалыңарда намазга жакындабагыла деп кийин экинчи аят түштү. Анан азан айткан адам кыйкыра турган болуп калды камат алдында. Жакындабасың, ким мас болгон болсо намазга жакындабасын деп кыйкыра турган болуп калды. Түшүнгөндөр түшүндө, демек арак Аллага жакпайт экен деп муну таштап баштады. Андан кийин анан үчүнчү аят, толук аят түштү. Жок, бул арактагы жана кумардагы жана башка пал ачуулардагы бунун баардыгы ритсун мин амали шейтан фаштанибуху, шайтандын иштеринен болгон ыплаттык, мындан толугу менен сактангыла деди. Толугу менен сактангыла, бул нерседен толук сактангыла деди. Анан арам экендиги ушул аят менен ачык, айкын, чечкиндүү түрдө белгиленди. Ки бул Кур'ан урматтуу туугандарым бир акындын сөзү эмес да. Ким эле болбосун, кандай болбосун, жашоосуна пайдаланыш үчүн, өзүнүн сөзүнө бир салмак пайда кылуу үчүн ошондон алып эле сүйлөй бере турган сөз эмес. Бул Кур'ан жараткан зат Аллахтын сөзү, Алланын буйругу. Анын ар бир тамгасы, ар бир сөзү өтө чоң мааниге ээ. Аны толук түшүнбөйүнчө, толук тактамайынча эч кимдин сүйлөгөнгө акысы жок. Эгер туура эмес сүйлөп ала турган болсо, адамды имандан чыгарат. Эгер туура сүйлөп койгон болсо дагы сөзсүз күнөөкөр болот, өзүнүн ою менен сүйлөгөндүк себептен. Ошондон туугандарым, ислам шариятыны сактоо баардыгыбыздын мойнубуздагы улуу милдетибиз болуп эсептелет. Бул сиз менен биздин жараткан заттын бизге берген мыйзамы. Баардыгыбыз иншалла ошол мыйзамга бекем болууга Аллах Таала насип кылган болсун. Адашкандарга Аллах Таала өзү түз жол көрсөткөн болсун. Субхана раббика раббил иззати амма ясифун ва саламун алал мурсалин валхамдулиллахи раббил аламин.